Эгер сиздер буга чейин байкабасаңыз, дал ушул видеодон кийин баарын байкап баштайсыз. Чоңоюп калган балаңыз кайра кулай бергенин буга чейин байкадыңыз беле. Көптөр аны алсыздык же болбосо шоктоо деп ойлошот. Мен дагы дал ушулардын катарына кирчүмүн. Буга чейин кызым 6 жашка чыкса деле кулай берчү. Башында көп деле маани берчү эмесмин. Ойноп жатып кулап атат го дечүмүн. Бирок Эрика менен такыр башка нерсеге туш болдук. Так 1 жыл мурун Эрика кайра кулай бергенин көрүп, бул жөн эле кулагандык эмес, бир нерсеси туура эмес го деп аңдый баштадым. Бутунун ичин көздөй буруп басканын байкап калдым. Дароо эле врачка алып бардым. Ошентип Кореядагы ортопедия бөлүмүнө бардык. Баягы баланы текшерүү башталды. Биякта текшерүү өтө кынаптык менен текшерет. Жамбашын, бутун сызгыч менен өлчөп, анан дене мүчөсүн толук рентгенге тартты. Анткени мындай басуу омуртка, жамбашка, атүгүл тиштерге да зыян тийгизет экен. Ошентип ушундай текшерүүдөн кийин жыйынтыктарды чыгарып беришти. Омурткасы жакшы деди, бирок жамбаш сөөктөрүнүн ортосунда 2 сантиметр айырма бар экен. Бул басууну бузуп, жыгылып калышына себеп болуп атыптыр. Врач ушул ойдон дарылабай эле калтырып койсоңуздар, баланын дене өсүшү толугу менен бузулуп, кыйшык болуп калышы мүмкүн деди. Жада калса тиштери дагы бузулуп, тишине дагы таасири тиет дейт. Бизге дарылоону сунуштады. Дарылоо кымбат болгондуктан кээ бир адамдар аны андай кылып дарылатпай эле үйүндөн физкультура аркы берки кылып өзү алдынчада дарыланган адамдар бар экен. Биз дароо макул болуп, медицинанын жардамы менен дарылаганды чечтик. Эгер баасы кызык болсо, комментарийге жаза кетиңиз, мен кийинки видеодо кийеремин. Эми кантип дарылаганын айтып берейин. Индивидуалдуу артез менен батекти сунуштады. Өлчөмүн гипс менен сызгыч менен алышат экен. Артез 2 айда даяр болуп чыгат экен. Батек болсо 2 жумада даяр болду. Ал артезди күнү түнү 9 ай кийип жатты. Бул чыныгы азап болду. Бутун кыймылдата албай ыйлаган күндөр да көп болду. Бирок дал ошол артез сөөктүн туура өсүшүнө жардам берип, акырындап оңоло баштады. Өзүм дагы көрө баштадым. Анан ай сайын баягы больницага барып текшерүүлөрдөн өткөндө дагы жыйынтыктар жакшы чыга баштады. Жыйынтык 9 айдан кийин жаңы батекке дагы өлчөмүн алды. Буту түздөлгөндөн кийин, денеси түздөлгөндөн кийин баланын бою да бат өсөт экен. Ушу 9 айда бою да бат өсүп кетти, буту да бат өстү. Ошентип жаңы батекке алмаштырды. Ал эми артезди болсо чечтик. Эми 3 жыл бою батекти кийип, баягы сөөктүн калыбына келгенин бышыктап кармап турат экен. Мурда больницага ай сайын келип текшерилип турчубуз. Эми 3 айда бир текшерилип турат экенбиз. Эң башкысы Эрика эми кулабай калды жана басканы мыйтыңдабай, ичин көздөй кыйшыктабай түп-түз басып калды. Сиз балаңыздын буга чейин басышына көңүл бөлдүңүз беле? Эми балаңыздын басышына көңүл бөлүшүңүздү сунуштаймын. Мындай кичинекей өзгөрүүлөр чоң маселени алып келиши мүмкүн экен.